Арзыкан Чойбекова гинеколог. Ар бир аялдын маселесин жакшы түшүнөт. Өзгөчө кош бойлуулардын. Дарыгерлердин белгилөөсүндө башта эмдүүдөн өтүү тартибинде кош бойлуулар жок болчу. Улам лабораториялык изилдөөлөр негизинде азыр аларды эмдөөдөн өтүүсү шартталууда. Жаңы COVID-19 жаңы башталганда биз белгисиз болчу, изилдене эле келет. Беременелерге можно, нельзя, жаш балдарга мүмкүн эмеспи, аны текшерип биле эле келек. Ал жаңы чыгып, азыр эми уже 2 жылдан бери изилдеп, что беременелер алса деле, анын ичиндеги түйүлдүккө зыяны тийбегенлиги уже изилденип чыкты да. Даже азыр жаш балдарга да вакцинация башталып атат. Но биз ковид убагында көп беременелер ооруду менен. COVID-19 менен оорушту. Жай жүргөн адамдарга караганда кош бойлуу адамдардын иммунитети төмөнүрөөк болуп, көбүрөөк коргонууга муктаж, айрыкча азыркы шартта. Ошондуктан өзүн жана болочоктогу нарастесинин саламаттыгы үчүн аял вакцинациядан өтсө, түйүлдүккө анын эч кандай зыяндуулугу жетпейт. Беременелер өздөрү дагы этият болуш керек. Грипптен, сыртка чыкканда, көпчүлүк жерге барганда этият болуп, жуктурбаганга аракет кылыш керек. Канчалык өздөрүн сактаса, алар да канча профилактика кылса, оңойдон лечение кылбайбыз. А если алар ооруса, беременелер деле башка адамдар да эле ооруйт. Ошолордо эле аларда ушундай симптомдор пайда болот. Өткөн жылы 21 кош бойлуу аялда COVID-19 илдети аныкталган. Мезгил өткөн сайын түрдүү мүнөзгө ээ болуп өзгөргөн вирустун жаңы түрү пайда болууда. Андан сактануу үчүн азыр 3-чү дозаны алуу керектигин адистер айтышат. Эми негизи өзү башында Синофарм жасап атканбыз, ортосу 21 күн болуш керек деп. Андан кийин башка вакциналар башталды, ортосу 28 күн деп. Биринчи, экинчи дозаны сөзсүз алыш керек, үчүнчүнү да алыш керек. Үчүнчүнүн ошол доза аралыгы смотря кайсы вакцина, аны медицина кызматкерлери түшүндүрөт. Бизге келсе, ким кайсы вакцинаны алган болсо бизге айтабыз, сиз муну алган экенсиз, эми муну аласыз деп. Үчүнчү дозаны албай эле коюу деген бул туура эмес. Биринчи дозаны алганда иммунитет пайда болот, экинчи дозаны алганда андан да иммунитет, үчүнчүсүндө уже закрепляющий больше ковидке каршы адамдын туруштугу күчөйт. Андан коркуштун кереги. Адам баласы үчүн башкы байлык ден соолук, дени сактыкта жашоо үчүн башкы коргонуу мүмкүндүгү азыр эмдөө гана. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.